Юстиция кызматкерлери маалыматтуулугун арттырып, тажрыйба алмашууда. Бүгүн бул багытта Ош шаарында Кыргыз Республикасынын юстиция алдындагы пробация департаментинин региондордон келген кызматкерлерине тренинг өтүлдү. Пробация альтернативдүү жазык сот адилеттигинин эл аралык модели аталышындагы тренингке өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүү максатында Грузиянын юстиция министрлигине караштуу улуттук пробация агенттигинин жетекчисинин мурдагы орун басары да чакырылган. 4 күндүк тренингдин бүгүн акыркы күнүндө башка мамлекеттик органдар жана өкмөттүк эмес уюмдар менен реабилитациялоо боюнча өз ара аракеттенүү, Грузиядагы тажрыйбасы менен Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына киргизилген жаңычылдык темалары суроо жооп иретинде талкууланды. Юстиция министрлигинин көзөмөлүнүн алдындагы мамлекеттик ыйгарым укуктуу пробация органы Кыргызстанда 2019 жылы түзүлгөн. Жалпысынан республика боюнча 54 түзүм иш алып барат. Бул түзүмдөрдө пробациянын 4 багытындагы 10 миңдин алкагында кадрлар коомго аралашып, өзүнүн жумушун аткарып келүүдө. Пробация департаменти жеңил кылмыш жасаган мыйзам бузуулар менен иш алып барат. Көбүн эсе оорлук, каракчылык жана мушташка аралашкан, абакка түшкөн инсандар менен иштешет. Ошондой эле психологдор дагы иш алып барат. Сейчас ваш первый раз. Ош шаарында мындай тренингти биринчи жолу уюштуруп жатабыз. Буга чейин биз Бишкек шаарында жана Чүй облусунда Борбордук Азия ичинде өтүп келген. Өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүү максатында эксперттерди жакынкы Өзбекстандан, Тажикстандан жана Кыргызстандагы пробация кызматынан чакырууга мүмкүнчүлүк бар. Бул тренингке облустун башка аймактарынан, ошол эле Баткен, Жалал-Абадтан келген пробация органынын кызматкерлери катышуучу катары келип отурат. Бул иш-чаранын алкагында өзүнө мыкты маалымат алмашуу орун алып, ушул тармакта мыкты тажрыйба алат деген ишеничтемин. Ош шаарында пробация темасында өзүмдүн Грузияда алган тажрыйбаларым, алган билимим менен бөлүшүүгө келдим. Биздин өлкөдө пробация органы 2001 жылдан бери иштеп келет. Айрыкча бүгүнкү иш-чарада реабилитациялоо боюнча кененирээк айтып берем. Белгилеп кетсем, Ошко биринчи жолу келип жатам. Жана аябай меймандос эл экен.